Эгер керек эмес болсо вообще кымбат нерсени алыштын кереги жок дейт да. Анан ал айтат, вообще мен дейт, дагы бир тренер болчу Россиядан, Игорь, фамилиясын унутуп атам, бир айына $100,000 расход кылат экен, чыгым. Бир айына расход эле $100,000 экен. Ал айтат, мен өзүмө эч нерсе албайм дейт. Буюм ушул күнгө чейин ала бербейм буюм дейт. Анткени мен буюм ала берсем, бул буюмга кайра убакыт кетет экен дейт. Ал буюмду караш керек экен, бапестеш керек экен, анда убакыт кетет экен ал буюмга. Лучше мен башка нерсеге сарптаймакчымын дейт. Анан эмнеге сарптайсың десе, мисалы ийгиликтүү адамдар эмнени издеп калат деп ойлойсуздар, допустим. Сиздерге суроо берейин. Ийгиликтүү болдуңуз дейли. Ийгиликтүү адамдар ийгиликке жеткенде уже эмнени издеп калат адамдар? Кандай деп ойлойсуздар? Миссия издеп калат дейт, акчаны көбөйтүүнү. Жок, уже буларда акчада проблема жок болуп калат, адам уже все акча ага агылып коюлуп келе берет. Да эмне издеп калат адам? Фильм издейт, үйдө отургусу келбейт, акча тапкысы келет, жаңы идея, кайрымдуулук, билим дейт. Элге жардам берүү, бакыт, банкрот болбоонун жолдору, комфортко жакындап кетет. Жардам берүү бирок комфорт эмес. Ким кандай ойлойт? Духовный жакты сооп тапканды комфорт дейт. Ким кандай ойлойт? Азыр ким жооп тапса ошого VIP 11 сабагыма акысыз билет беремин. Ким кандай ойлойт? Миллионер, олигарх болуп кеткенден кийин, байып кеткенден кийин эмнени издеп калат, эмнени каалап калат? Мисалы байыганга чейин байлыкты гана издеп жүргөн, эми байыгандан кийин адам эмнени издеп калат? Охо, все, мына Субин дегенди куттуктап коебуз. Азаматсыз эң туура жооп бердиңиз. Сизге VIP 11 менден белек болсун. Куттуктайбыз. Номериңизди жазып койсоңуз, азыр мен номериңизди группага таштаймын. Же болбосо ошо сиздин группаңызда менеджер кыз бар, ошол кызга айтып койсоңуз, мен түз эфирде VIP 11ге акысыз билет утуп алдым деп. Адам байып кеткенден кийин адам өзүнө чөйрө издеп калат. Татыктуу чөйрө, окружение гана издеп калат адам. Ошон үчүн миллионерден сураса айтып атат, мен акчаны тиги бул буюмдарды алыш үчүн кетирбейм, мен өзүмө чөйрө издейм дейт. Чөйрө деңгээли жогору, уровени жогору, жакшы адамдар менен алардын алдында отурганы мага приятный адамдар менен отурууну каалап калам. Ошол жака акча инвестиция кылам дейт да, мындай көп адамдар менен мамиле кылам. Сайтмурат Давлатов дагы айтат, именно ийгиликтүү адамды көрсөң тып жармаш дейт. Действительно ийгиликтүү болгуң келсе, хотя бир айда бир ийгиликтүү адам менен дос болом деп мамиле кыл дейт да. Өзүңүз барып аракет кылып мамиле кыла беришиңиз керек, тартынбастан. Ийгиликтүү болгонго чейин внешностуңузда карап жүрүң. Ошо мисалы байлардын кругуна кошулуп алдыңыз, сиз пока сиздин ишиңиз сиз жөнүндө сүйлөй элек, пока сиздиңиз конкретно результатыңыз жок болгонго чейин видиңизди өтө жакшы карап жүрүңүз. Анан кийин уже сиз результат көргөзүп койгондон кийин уже сиздин видиңиз дагы бул жерде роль ойноп алат. Бетиңиз бырыш, ичиңиз чыгып кеткен болсо дагы болду, уже сиз үчүн сиздин жумушуңуз сиз боюнча полный информация берип коет да. Анан бул жерде суроо берет Максим Темченкодан. Бул 10% деп жазып кое бересиң, бирок бул 10% жеткире албайсың го десе, ал айтат, анда доходуң көбөйт дейт. Же болбосо на максимум өзүң алыңа жараша ошондой эконом болуп жаша дейт да. 2170 сомдук кийинесиң айына дейт. Башка жол жок дейт. Мен ошол 200 000 рубльдан, ошол учурда 200 000 рубль Россия үчүн бул өтө чоң сумма болгон экен да. Ошол 200 000 рубльды мен 15 000 түшүп калганда, мен ошондо вообще мен кедейче жашагам. Кийимдин эң арзанын, тамакты жада калса гречка менен ролтон жеп калгам. Бирок ошол жерде да акылдуулук кылган экен. Айтат, тамакты дейт, кайсы тамак мага энергия берет, кайсы тамак энергиямды алып коет, ошого карап жейтилем дейт. Эгерде сен бүгүнкү күндө сенин финансың сени күрүч менен эле капуста жегенге мажбур кылса, значит сен күрүч менен капуста жешиң керек.
ушул система менен башкарганда саморазвитияңа 30% кетирип өсүп өнгөндө, конечно, сиздин доходуңуз өсөт да, уже сизге постоянно акчанын энергиясы ачык болот. Ал эми анан тапканыңыз эле тапканда кетире берсеңиз болбойт. Анда акча кетет дагы, кедейлик мышление болуп калат да. Адамдар зарплатасын алганда 10 000, 20 000, 30 000 зарплатасын алып магазинге киргенде эле продукты бардыгын алып акчам көп дегендей сезиле берет да. Бул жака кирип койгон 30 000 зарплатам бар, тигини алса, муну алса деле 30 000 зарплатам, 30 000, бул жерде 20 000, 10 000, 1000 сом калып калган менин иши жок да. Анан дальше уже кыйналат. Сиз акча алганга чейин ушундай сарптап, демек сиздин мүмкүнчүлүгүңүз ушундай экен да. Система менен алып барыш, бул, конечно, бул сизден зависит этет. Колдоносузбу же колдонбойсузбу, сизден зависит этет. Ким түшүндү? Түшүнгөн болсоңуздар, 10-ду басып койсоңуздар. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү эфир ушун менен жыйынтыкталды. Буйруса эртең дагы эфир болот. Эртең бизнес боюнча акыркы сабак болот. Ошондуктан эртең баардыгыңыздарды бизнес сабагында күтөмүн. Жана ошондой эле эртең аябай көп билеттерди ойнотомун эфирде. Ошондуктан баардыгыңыздарды эртең түз эфирде күтөмүн. Жакшы жатып жай туруңуздар. Жатканда дагы туура жатканды үйрөнүңүздөр. Мисалы үчүн дарат алып жаткан жакшы эт. Тилек максатка биз ар тараптан Кудайга өнүбүздү жеткиришибиз керек. Именно биз дарат алып жатканыбызда биздин дуалар кабыл болот экен илим жактан. Илим жактан ошондой болот экен. Ал эми билесиздер, үйдү таза кылып, жуурканды таза кармайсыздар, жатканда төшөккө жаман нерселерди ойлобойсуздар, жакшы нерселерди ойлоп уктап баратканда баягы ата-энеңиздин мээримине толбой калган болсоңуз, ата-эненин мээримине толуучу техникаларды бергенмин. Ошону атаңызды элестетип, эки колуңуздан кармап, сизди эркелетип атканын элестетип, ата-эненин мээримине тойсоңуз, ата-эненин мээримине тойгон балдар бактылуу балдар болуп чыгышат да. Ата-эненин батасын алган адамдар, бул ааламдын ачкычы, бардыгы мына бизнестин бардыгы бул биздин ата-эне болуп эсептелет. Ошондуктан ар дайым позитивдүү жүрөбүз. Жашоодо эмне гана болбосун, баары жакшылыкка дейбиз. Бардыгынын өзүнө жараша маселеси бар, бирок маселеге фокусту койбой, ыраазычылыкка фокусту коебуз. Жашообузду башка бирөөнүн жашоосуна салыштырбайбыз. Только вперед Кудайга жол ачабыз, өзүбүздүн үстүндө иштейбиз. Кудай таалам ушинтип туруп сизге жооп берет. Работа над собой кылып изденген адамга кто ищет, тот всегда найдет дейт. Кудай таалам сизге жооп берет. Мен эгерде ушул эле сабактарымды колдонуп отурган болсоңуз, сиздин жашооңузда абдан чоң ийгиликтер болот. Албетте сразу сиз бардыгын колдонуп кете албайсыз, анткени өзүнүн тиричилигиңиз бар. Сразу жакшы адам болуп кетиш бул өтө кыйын. Жаман адам болуп кетиш бат эле, бирок жакшы адам болуп кетиш абдан эле кыйын. Эгерде сиз ушул менин сабагымда 20% өзүңүз жеңген болсоңуз дагы, демек бул азаматсыз. Постоянно, систематично өзүңүздүн үстүңүздө иштеп жүрүшүңүз керек болот. Эгер бул сабакта түшүнбөй калган айымдар болсо, сабакты жетишпей калган айымдар бар деп жазып атат. Жетпей калдык эле, өчүрбөй турчу деп. Сабактар өчөт. Ушунча силерге ачык коюп бердим, ыраазы болуңуздар. Сабактар өчөт. VIP 11 сабагыма жазылсаңыздар болот. VIP 11 сабакта жаңы сабактар болот. Аял эркек мамилеси тууралуу. Бул сабакта көбүрөөк финанска фокус жасасак, кийинки сабакта фокусту мамилеге. Мамиле боюнча мен Россиянын номер 1 коуч тренерлери Павел Раков, Филипп Литвиненко, Лев Важеватов, Денис Байгужиндерди окуганмын, көптөгөн акчаларды кетиргенмин. Ошол эң керектүү жерлерин сиздерге буюрса кийинки VIP'ти берем. Андан VIP 12 болсо уже дальше бизнести улантабыз. Ушундай бир мамиле темасын, бир финансы, бизнес темасын, ушундай темаларды буюрса улантабыз. Азыр мен силерге дагы кошумча дагы сабак жөнөтөм. Кантип бай болуунун сырлары боюнча, финансы боюнча сабактарды, кайсы сабактар калган болсо азыр ушул сабактарды сизге жөнөтөм. Ушул 2 эфирди көрүп, конспектлеп жетишип калыңыздар.